Ошо математика полковник. Ким эсептеш? Аны эсептегендерин эсептеп жатабыз. Канча жолу келди? Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери экс-депутат Мадумаров үйүн тинтүүдө алынган $150,000 тууралуу комментарий берди. 11 декабрда Facebook'та массалык башаламандыкты уюштурууга шектелген топ жана Мадумаровго байланышкан тинтүү деген аталыштагы 3 мүнөттөй видео тараган. Анда милиция кызматкерлери Адахан Мадумаровдун үйүн тинтүүдө саясатчынын сумкасынан $150,000 табылганы айтылат. Тасмада Мадумаров акчаны жакын арада уулун үйлөнтүп, той өткөрүп, андан кийин үй алып берүү максатында чогултуп жатканын айтканын, бирок кийин суракта каражаттын булагын көрсөтүп бере албаганы белгиленген. Мадумаров милиция кызматкерлери $150,000 далил зат катары алып кеткенин билдирди. Апасы квартирасын сатып, акчасын менин ортончу уулума таштап кеткен деп, квартиранын сатылышы жөнүндөгү келишимдин көчүрмөсүнөн бери көрсөткөнмүн көздөрүнө. Уулума таандык болгон квартира сатылып атат. Анын сатылган күнү баасы бүтүндөй бүт баары мамлекеттик каттоо кызматынын кагазында көрсөткөнмүн. Азыр бардык нерсе булардын колунда да, адамдын бетине мындай бир көөнү сыйпап коюп, анан актана бер деп коюп жата бериш булардын расмий саясаты бул. Аталган видеону ким, качан тартып, социалдык тармактарга таратканы белгисиз. Ички иштер министрлиги комментарий бере элек. Мадумаров 22 ноябрда милицияда күбө катары суралганын жана өлкөдө массалык башаламандык уюштурууга шек саналып кармалгандар менен байланышы жок экенин айтты. 22 ноябрдын таңында бир катар саясатчылардын үйү тинтилип, 10 адам кармалган.